أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفرق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Бүткүл аламды жоктон бар кылган Алла субханала таалага чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарлардын мырзасы болгон сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Алланын рахматы жана саламы жана анын үй бүлөсүнө, сахаба ажмайиндерге баарына Алланын рахматы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандар, дагы сиздер менен түз байланышта көрүшүп, сүйлөшүп турганыбызга Аллага чексиз мактоолор айтайлы. Алла Таала дагында сизди бизди жер бетинде жашатып, бактылуу кылып, дене мүчөбүздү соо кылып, ушундай дем алдырып атканына чексиз Алла субханала таалага шүгүрлөр айтайлы, урматтуу туугандарым. Бүгүн эки нерсеге токтолгум келип жатат. Кыскача эки тема. Биринчиси, адам баласы дүйнөдө өзүнү гана оңдоп жүрсө жетиштүү болобу? Же болбосо өзүнү оңдош менен биргеликте жанындагы чөйрөсүнү, жанындагы досторуну, баарыны жакшы насаат менен, жакшы сөздөр менен аларды дагы үгүттөп жашашы керекпи? Мындайча айтканда, дааваттын канчалык зарылчылыгы бар? Өзүнө жана жанындагы досторуна, группалаштарына, кесиптештерине дегендей. Же болбосо өзүнө эле инсан жакшы, таква кылып, эч кимге эч нерсе дебестен унчукпай жүрө берсе боло береби? Бир туугандар, инсандын жоошу кайсы десе, алымдар айтканда, кайсы адам жоош, кайсы адам жакшы десе, дайыма ошол адамдан жакшы сөз жана жакшы кулк мүнөз башка бирөөнө таралып турса, ошол адам эң жакшы инсандардын катарына кошулат деп айтканда. Бизде көбүнчө бир аз башкача түшүнүктү алат инсандар. Унчукпай отурса, эч кимге зыяны тийбесе, ошол жакшы адам. Мейли, албетте ал да жакшы адам, бирок алымдар жакшы адам дегенде жандагы инсанга дайыма жакшы сөзү, жакшы кулк мүнөзү менен таасир берип турган адамды жакшы адамдын катарына кошушкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Ким акырет күнүнө ыйман келтирсе, Алла Таалага ыйман келтирсе жана акырет күнүнө ыйман келтирсе, фалякул хайран ау лиясмут. Жакшылыкты сүйлөсүн же унчукпай турсун. Биринчи не айтылып атат, урматтуу туугандар? Жакшылыкты сүйлөсүн. Бир гана жакшы нерселерди сүйлөсүн. Демек, инсан дайыма жакшы нерселерди айтып, башка бирөөлөргө жакшы нерселерди жеткирип туруусу дагы зарыл. Бул жөнүндө Аби Саид аль-Худри разияллаху анху риваят кылган хадис бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен раа минкум мункаран." Силерден бирөөңөр жаман көрүлгөн ишти болуп аткандыгын көрсө, фал югаййирху биядихи. Ошону кайтарсын, же болбосо ошол ишти өзгөртсүн бир жакшы болгон ишке, ал неменен? Колу менен. Фа иллам ястати фа билисанихи. Эгер колу менен токтото албаса, колу менен токтотушка бир тоскоолдук болсо, же анын жашоосуна же өзүнө коркунуч келип калса, анда ал тили менен токтотсун. Акырын жакшы сөз айтып, тили менен токтотсун.
Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Эгер тили менен дагы айта албаса, туугандар, ошону токтотууга тили менен дагы күчү жетпесе, вазалик анда жүрөгү менен токтотсун. Вазалика азафул иман. Ал тили жүрөгү менен жаман көрүп койгондугу ал иманынын эң алсыздыгынын белгиси деп хадисти көп атат. Буну Муслим рахматулла алейх риваят кылды. Мен айтайын дегеним, бизде барго жүрөгү менен да жаман көрбөйт да. Өзүнө да кыла берсин ал деп коет да. Ал жүрөктө иман жоктугунун белгиси. Бир туугандарым, ал жүрөктө иман жоктугунун белгиси. Эң болбоду дегенде, эң төмөн дегенде биз эмне кылышыбыз керек? Аны жаман көрүп коюшубуз керек. Жүрөгүбүз менен ошол болуп аткан ишти жаман көрүшүбүз керек. Ошондо эмне болот? Ошондо сиздин биздин иманыбыздын эң алсыздык, эң төмөн даражасы экендиги билинет. Эч болбоду дегенде. Туугандар, ошондуктан бүгүн сиз жана мен өзүмдүн адеп аклагым, жүрүм турумун Алла каалагандай даражага чыгарып, жана сиздин жана менин айлана чөйрөмдө жүргөн инсандардын бардыгын ошондой Алла Таала разы болгон даражадагы адеп аклак, жүрүм турумга жетелештигибиз инсандын чоң милдети. Мына сахих хадисте айтып атат, ал колу менен кайтарсын, тили менен кайтарсын, эң алсызы жүрөгү менен кайтарсын. Эгерде сиз жана мен колум менен да, тилим менен дагы, жүрөгүм менен дагы даже разы болуп койсом, ошону кыла берсин, өзүнө да ал, кыяматта анын себебинен мен азапталбайм да деп койсом, бул имандын эң алсыздыгы болот. Сиз менен биз бул жашоодогу милдетибизди аткара албаган болобуз, туугандар. Бул жашоодогу милдетти аткара албаган болобуз. Ошондуктан өзүбүздү жана башка бирөөнү дагы жакшылыкка үндөп жашоону эмне кылышыбыз керек? Биз жашообузга киргизишибиз керек. Али разияллаху анхунун бир сөзү бар да, туугандар. Сенин себебиңден бир инсан хидаятка келсе, туура жолду таап калса, хайрун мин хумурун нуам деп айткан. Бул кызыл төөнөн жакшыраак. Кызыл төөнү бирөөгө садака кылгандан жакшыраак, бир адамга хидаятына себепкер болуш. Ошо доордо айтылган да, кызыл төө. Азыркы доордо өтө чоң кымбат баалуу уна да. Өтө чоң кымбат баалуу жиптелген унаны башка бирөөгө подарок эткен, садака кылгандын соогунан жакшыраак бир адамга хидаятына себепкер болуш. Кандай жакшы да? Алла Таала бизге ошончолук мүмкүнчүлүктү берип койду да. Дүйнөгө Алла Таала эмне үчүн жаратып атат? Мени мисалы эмне үчүн жаратып атат? Бул акыретте өзүнүн бир местасын таап алсын деп жаратып атат да. Жана ошондой эле сизди дагы бир туугандар, акыретте ар ким өзүнүн местасын таап алсын. Ким кайсы жерге чыга алат? Жаннаттын кайсы даражасына бара алат? Алла сактасын, ал-аязу билла, же тозоктун кайсы жерине барат? Ошондуктан сизди бизди ушул дүйнөгө жараткан. Бул менин сиздерге биринчи айта турган сөзүм эле. Экинчиси дагы бир хадис менен сиздер менен бөлүшөйүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күн сахабалар менен отурат да. Бир күн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен отурат. Канча жолу пайгамбарыбыздын атын айтып атам, сиздер саллаллаху алейхи вассалам дебей жатасыздар. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды кашанын ичиндеги сүйгөндүктүн белгиси да. Сиз жакшы көргөн адамдын аты аталса, деп мындай эстеп коесуз да. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аты аталганда саллаллаху алейхи вассалам деп айтыш бул аны сүйүүнүн бир белгиси. Сахаба радиаллаху анхумдар менен отурганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күн айтат: "Атадруна мал муфлис?" Муфлис деген ким? Билесиңерби деп сахабаларга суроо берет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Угатабызбы туугандар? Жакшы кулак салып, хадисти жаттап жүрөккө киргизишке аракет кылалы баарыбыз. Бул хадис өтө бир
insan balasına öte bir kerektүү деп ойлойм мен. Muflis деген эмне билесиңерби деп сахабаларга сурады. Энди бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам билбей калгандыктан сураган жок. Билесиздер, эреже бар, кайсы нерсени бирөөгө айткысы келсе суроо менен айтса, ал жеткиликтүүрөөк болот деген максатта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга суроо иретинде айтып атат. Бул арабчасы болду. Кыргызчада муфлис деген кедей деген. Муфлис деген бир эмелерде банкрот деп айтат. Ошо бизнесинен банкрот болуп артка кеткен адамды айтат. Бирок көпчүлүк уламалар кедей деп которушкан аны. Кедей ким? Аны билесиңерби деди да мындайча айтканда сахабаларга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Мен сиздерге суроо берейин. Кедей деген ким деген? Кедей деген. Бизде кедей дегенде турак жайы жок, чөнтөгүндө акчасы жок, унасы жок, кыскасы эчтекеси жок адам кедей. Бизде ошону кедей деп айтабыз. Биз түшүнөбүз, туурабы? Бай дегенде ошол дүйнөлүк каражаттары баарыны аны бай деп айтабыз. Эми калу ал-муфлису фина ман ла дирхама лаху ва ла матаа. Сахабалардын жообун угуңуз. Сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ал кедей дегени биздин арабызда акчасы дагы, материал жагынан каражаты дагы жокту айтат да, деди сахабалар. Факала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Иннал муфлиса мин уммати." Менин үммөтүмдөгү кедей адамды айтайынбы? Менин үммөтүмдөгү кедей адам мунулар деп айтат. Мындайча айтканда, не деп? Яати яумал кыямати би салатин ва сиямин ва закатин. Менин үммөтүмдөгү кедей адам ушундай кыямат күнүндө намазы менен, орозосу менен, зекети менен келет. Караңыз. Мындайча айтканда, намазда окуган, толук жашоосун намаз менен өткөргөн, толук жашоосун орозо менен өткөргөн, байлыгы болсо зекетин да берген. Мына кыямат күнүндө бар жогу толук кандуу болуп келатат. Ваяти кад шатама хада. Бирок туган, ошону менен биргеликте кыяматка ошол адам бирөөнү сөгүп коюп барып атат. Бирөөнү сөгүп койгон. Ва казафа хада. Бирөөгө жала жаап койгон. Казыф деп араб тилинде ошол бирөөнү ошол зына кылдың деп доомат койгонду айтат. Бирөөгө ошондой таза адамга доомат коюп, бирөөнү ошондой сөгүп коюп барды. Кайталап айтам, орозосу бар, зекети бар, намазы бар, бирок ошону менен биргеликте бирөөдү сөккөн, бирөөгө жала жапкан. Ва акала мала хаза. Жана бирөөнүн малын да жеп койгон. Бир укуксуз жеп койгон. Ва сафака дама хаза. Бирөөнүн канын төгүп койгон. Ва зараба хаза. Бирөөнү уруп койгон. Эми ушул жерден хадисибизди бир аз токтотуп турсак. Ушул жерден ар ким өзүнүн, менин сөзүмдү угуп аткандар, ар ким өзүнүн жашоосун элестетсин. Биз азыр ушул жерде, мен да сиз дагы ушул жерде жаныбыз алына турган болсо, Алла Таала бизди акыретке алып кетсе, Алланын алдына барганда, намазыбыз барбы? Мейли бар. Орозо барбы? Мейли бар. Зекет барбы? Мейли бар. Беркилерчи азыркылар. Бирөөдү сөккөн, жала жапкан, бирөөнүн малын жеген, акысыз, бирөөнүн канын төккөн, бирөөнү уруп койгон. Акысыз уруп койгон. Барбы биздин жашообузда? Албетте бар. Неге? Сиз менен биз толук кандуу ыймандуу боло албай атабыз. Бизде бул дагы бар, бул дагы бар. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кедей адам деген ушулар. Мындай катуу тийсе кечиресиз, сиз жана мен да. Мына биз кедейбиз. Биздин жакшылык амалдарыбыз дагы бар, жаман амалдарыбыз да бар. Кыямат күнүндө ошолорду чогуу алып барып атабыз. Хадистин башында кедей десе, сиз жана мен ойлодук эле да, кедей десе эчтекеси жок депчи. Дүйнөдөгү байлыгы жок.
Dünyodagi bayligi joktu kedey debeyt tugandar. Dünyodagi bayligi joktu eng baktılуу adam deyt. Doğru ayttım mı? Ne debedingizler? Bayligi jok adam baktılуу adam. Al oşol akçamды сактайын дебейт. Көбөйтөйүн дебейт. Туурабы? Uykusuzluk менен өткөрбөйт жашоосун. Туугандарым, эми ушул жерден хадисти баштайбыз кайра. Акыретке бардык. Биягы дагы бар, биягы дагы бар. Эми не болот? Фаюта хаза min hasanatihi ve hâzâ min hasanatihi. Эми сиздин намазыңыздын дагы сооптон жанагы бирөөнү сөгүп койгонуңузга берилет акысына, орозоңуздан алып бирөөгө жала жаап койгонуңуздан берилет, зекетиңизден алып бирөөнү сөгүп же уруп же канын төгүп койгон адамыңызга берилет. Ушинтип сооңузду арка адамга алып бере берет. Файн фаният хасанатуху. Сиздин сооңуз түгөп калды, дейби? Бул адамдарга алып бере берип, сиздин жанагы намаз, орозо, зекетиңиз түгөп калды. Эми бул хадисте ошо үчөө гана мисал катары айтылган, калган сиздин садакаңыз барбы, жакшы иштериңиз барбы, бар мечитке бар 20 сом таштайсыз го, жыртык 20 сом. Ошонуңуз барбы, бардыгын алып берет. Qabla ay yaqdiya ma alayh. Бирок алардын акысы түгөй элек сиздин сооңуз түгөп калат да, деп атат хадис. Алып бере берет дагы, алардын акысы түгөй элек сиздин сооңуз түгөп калат. Не болот энди? Алып берейин десе сизде сооп жок кайра. Ухидо мин хатаяхум. Энди алардын күнөөсүнөн алып сизге берилет. Фатурихат алейх. Сизге ташталат. Мындай берилбейт, ыргытып ташталат. Алардын күнөөсүн алып сиздин үстүңүзгө ыргытылат. Сумма туриха финнар. Кийин эмне болот? Кийин ошол адам күнөөсүз ал соопсуз калды. Жана намаз, орозо кылган жакшылар, амалдар буяка кетти. Бул адамдардан алып күнөөсү буга берилди. Сиз не болдуңуз энди? Сиз толугу менен күнөөкөр адамга айландыңыз. Фатуриха алейх. Фатуриха финнар. Эми ал тозокко ташталат. Жанагы адам тозокко ташталат. Буну Муслим рахматуллахи алейхи риваят кылган. Мына ким экен, туугандарым? Ким экен? Кедей адам ким экен? Кедей адам, башка тил менен айтканда, башкачараак которгондо банкрот адам бардык амалдарды кылат, дагы ушул амалдары ага пайда бербейт. Бирөөлөргө алып берип коет ошол амалдарын. Ушул кедей. Эгер мен сөзүмдү кедейлер угуп аткан болсо, кедеймин дебесин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдө акчасы, байлыгы жок адамды кедей деген жок. Ал кедей эмес. Не үчүн кедей эмес? Мен сиздерге суроо берип атам. Эмне үчүн ал кедей эмес? Дүйнөдө акчасы, байлыгы жок адам не үчүн кедей эмес? Айтайынбы эмне үчүн кедей эмес? Себеби ал пока тирик да. Эртең өмүрүнүн аягында дагы бай болуп калышы мүмкүн. Ал кедей деп тагдырына жазыла элек. Демек, дүйнөсү жогу кедей эмес. Балким акыретке ушундай амалдар менен, ушундай күнөөлөр менен барган адам кедей. Ушуну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга түшүндүрдү. Урматтуу туугандар. Бүгүн эмне болуп атат? Бүгүн дүйнөдө мусулмандарды еврейлер өзүнүн мечитинден, Байтыл Мактастан атып, ошолорду канын төгүп атат. Буларга мейли кафыр,
Алла Таала жазасын берсин ошолордун. Муфтияттагы биздин алымдарыбызды, биздин башыбызга коюп аткан устаздарыбызды каяктагы бир Алланын а тамгасын тааныбаган инсандар үстүнө жала жаап не кылышып атат? Шатама хаза. Бул деген ушу хадистеги бирөөнү сөгүп койгон дегени. Ва казафа хаза. Бирөөгө жала жапкан дегени. Бирок бул хадиске азыркы муфтиятка жала жаап аткан адамдарды да түшүрө албайм менчи. Бул хадисте намазы, орозосу, зекети бар болуп туруп, анан сөккөнү жаласы бар адамдарды айтып атат да. Азыркы муфтиятка жала жаап аткан инсандардын, алардын намазы, орозосу, зекети деле жок. Тугандарым, ошондон Алла Тааланын ибадатын тургузуу менен биргеликте бирөөнүн да акысынан сактанайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алла Таала Куранында инна бa'дад-данни исмун. Албетте кээ бирки күмөндөр, алар күнөөлөр деп айткан. Күмөн. Сиз бир адамдын артынан ушул начар адам экен да деп күмөн кылып коюшуңуз сиздин күнөө кылышыңыз дегени. Эмне үчүн анын начардыгын сиз билбейсиз? Алла Таала билет. Сиз өзүңүздү билесиз начар экендигиңизди. Ар ким өзүнү билет да туурабы? Эч ким калбайт, өзү калды. Канчалык даражада ихлас менен амал кыла алат, канчалык даражада күнөөдөн сактана алат, ар ким өзүнү билет. Мен сиздерге бүгүн ошо жөнүндө токтолуп, ошо жөнүндө тема кылгым келди. Урматтуу мусулман бир туугандар, ушу хадисти башынан аяк сиз менен биз ар бирибиз жаттап, жүрөгүбүзгө киргизип, кедей дегенде, чыныгы банкрот дегенде, акыреттеги ушул адамды түшүнөлү. Өзүбүздү ошондой адамдардан болбошко аракет кылайлы. Урматтуу мусулман бир туугандар, ошондой адамдардан катарынан Алла Тааладан чыгыштыкты суранайлы. Дүйнөнү деп, арзыбаган дүйнөнү деп, сиз менен биз ушунун бардыгы эмне үчүн болуп атат? Дүйнө менен. Намаздын, орозонун, зекеттин болбогону эмне үчүн? Дүйнөнүн. Шатама хада, бирөөдү сөгөт, казафа хада, бирөөнү жала жабат, акала мала хада, бирөөнүн малыны жейт, ва дараба хада, ва сафака дама хада, бирөөнүн канын төгөт, бирөөдү урат. Булар эмне үчүн болуп атат? Булардын бардыгы акча үчүн, мал үчүн, өзүнүн не үчүн? Каалоосу үчүн. Демек, урматтуу туугандар, дүйнөдө адам малдын, байлыктын канчалык даражада экендигин түшүнсө, демек ушул үчүн башка бирөөнүн канын төкмөк эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисин мазмунунда айтат, дүйнөнүн ичиндеги бардык байлыктар барго, ошол Алла Тааланын алдында канчалык кадыр баркы бар десе, пашанын канатынын жарымычалык. Пашанын канатынын жарымычалык Алланын алдында кадыр бар. Ал дегени жок дегени. Ал түшүнүк жок дегени. Ошо пашанын канатынын жарымычалык кадыр бар экен да деп түшүнүп албаңыз. Жок дегени. Ошондой жок нерсеге сиз өзүңүздү банкротко саласызбы, тууган? Жок нерсеге өзүңүздү, акыретиңизди күйгүзүп эмне кылдыңыз? Алланын алдында кадыр баркы жок. Ошондон өткөн улуу инсандардан бирөөсү айткан экен. Бирөөсүнө бир киши келип, мен ооруп калдым дегенде айткан экен. Жарым бир стакан суу ичсең айыгасың деп айтканда, мейли ичейин дегенде, бул сенин жарым байлыгың деп айткан. Эми топтогон байлыгыңдын жарымы деген. Макул, ошол эме үчүн, ден соолук үчүн сатып алайын деп жарымын сатып алган. Жарымын сатып алып ичип, анан зарасы чыкпай калган. Зарасы чыкпай кайра келгенде, бул зараны чыгарыш үчүн дагы байлыгыңдын жарымы деген. Анан байлыгын жарымын берип зарасы чыккан. Бул дегени
сиздин топтогон байлыгыңыз, мейли сиз канчалык даражада бай, канчалык даражада кедей, канчалык даражада орто абалдуу адам болбоңуз, сиздин топтогон байлыгыңыз бир стакан сууну ичип кайра зара кылуу. Ушул гана. Сиздин байлыгыңыз ушул гана өлчөмдө. Эми ошол жок өлчөмдөгү Алланын алдында кадырсыз дүнүйө үчүн бирөөнү сөкпөйлү, бирөөнүн канын төкпөйлү, бирөөнү ушактабайлы, урматтуу тууганым. Ошондо биздин Кыргызстаныбыз оңолот. Ошондо биз бири-бирибиздин аркабыздан не кылбайбыз, гыйбат кылбайбыз, ушактабайбыз. Канчалаган иштер болуп атат. Канчалаган инсандар не кылып атат? Бирөөлөрдүн акысын жеп атат. Биз азыр бирөөлөрдүн акысын жеди десе эле депутаттарды түшүнүп калабыз да. Депутаттар жеши мүмкүн, чоңдор жеши мүмкүн, бирок чоңдордун ичинен дагы ихластуулары бар, Аллага жакын адамдар бар, бирөөнүн акысынан корккон адамдар бар. Биз жала жаба бербейли. Козафа хаза хадистеги ушул жалага кирет. Сиз ошол депутат же ошол чоңдордун ичинен бирөөнү билсеңиз, бирөөнүн аркасынан калганын дагы жала жапсаңыз, депутаттарга дагы акыретте өзүңүздүн байлыгыңызды бересиз. Мен бул жерде чоңдорду же башка бирөөнү жанын алгым келген жок. Мен мисал кылып айтып атам. Ар бир инсандын ичинде жаманы да, жакшысы да бар. Ошондуктан сиз таразаны ар бир инсандын өзүнө коюңуз. Бирөөнү билбей сөгүп албаңыз, билбей уруп албаңыз. Мен айтайын дегеним ушул. Алла субхана ва таала өзүбүздүн амалыбызды толук кандуу аткарып, бирөөнүн эч качан акысын, аброюн болсун, акысын болбосун, жештиктен Алла таала өзү сактаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.